Assalamu alaikum ayımдар жана мырзалар, амансыздарбы? Американын Чикаго шаарынан салам. Урматтуу достор, бүгүн сиздер үчүн дагы бир абдан сонун жаңылык. Анткени Чикагонун павильонунун жанында Ширин деген сонун кафе ачылды, достор. Анткени достор, өзүңүздөр билгендей, Америкада жүрүп, Кыргызстандагыдай Кыргызстандын тамагын сагынган болсоңуз, анда мен сизге бир катар баяндап көрсөтүп берейин. Жүрүңүздөр достор, кызыктын баары алдыда болот. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кеттик достор. Достор, алгач эле бул жерде жолдун сол жак бетинде павильон деген жер бар. Павильондо биздин кыргыз мекендештер бул жерден бир 500 метр басканда павильон. Достор, бул Кимберланд көчөсү. Өзүңүздөргө көрсөтө кетейин десем, бул жакта караңыздар. Бул жерде эмнеден баштайбыз? Биринчи жердин ортосунда жайгашкан бул. Өзүңүздөр билгендей, бул аэропорттун жаны. Карасаңыздар, самолет да кошо көрүнүп турат. Бул жерде менюсу көрсөтүлгөн. Карасаңыздар, пельмен, суп, самса, плов и жана башканын баардыгы бар экен, достор. Эгер сиз Кыргызстандагыдай тамактарды сагынган болсоңуз, добро пожаловать Ширин кафеси. Бул жерде Үсен байкебиз өзү генеральный директор. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Үсен мырза, айта кетсеңиз, кафешка кайсыл күнү ачылды? Кайсыл секундтарда ой келди ушундай кафе ачалы деген? Саламатсыздарбы? Кафе бир жума болду ачылганына. Биз аксакалдарды чакырып, бата алып, анан ошондон кийин ачып койдук эшикти. Азыр бир жумага жакын болуп калды. Абдан жакшы. Күтөбүз сиздерди. Ар дайым кызматыңыздарда. Кыргыздын тамактары бүт бардыгы бул жерде бар. Шорпо, пельмен, мастава бар. Плов, аш бар. Пловдак. Анан жана менюлөр жаңыланып турат. Буюрса бардыгы жакында биз өзү рекламага бере баштайбыз. Абдан сонун. Эң негизгиси халал. Халал. Бардыгы халал жерден таза. Туура айтасыз. Абдан сонун. Достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта балдарга дагы ушундай бир сонун пирожоктор. Эми тим эле караңыздар. Ачыгын айтканда, маставасына сөз жок. Байкебиз сразу ичип бүтүрдү, анткени байкебизге сразу жакты маставасы. Ошондуктан бир-эки сөз айта кетиңиз, байке, тамак кандай болуптур? Тамақтар дамды екен. Тамақтар болғанда бірінші очередь душевка дейді кетті. От души руптар. Дауны тамақ. Балдардан сүйініп, балдар дегустаторда. Олар тамақ білсет. Жөнөкөй тамақ сеспейді. Тамдар білсет. Олар сүйініп жатыр. Мен өлкеде пицца менен чебурек салыпты. Жақсы жақты алардан. Абдан сонун. Атмосфера жакшы, баары жакта. Берекелүү жакшы кафе болсун. Кыргыздар үчүн ынтымак болуп, бири-бирибизди колдоп, жакшылыкта бирибизге бөлөк болуп, бирибиздин жетишкендикке сүйүнүп жүрөлү. Кафедан береке болуп, жакшы тапканына жакшылыктар алып. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сандыргадан чоң рахмат. Элди дүңгүрөтүп, Чикаго шаарындагы жакшылыктарды элге жеткирип турат, жакшы кабарларды. Ошол жакшы кабарларды отурsun сиздин элибиз журтубузда. Рахмат, сизге да рахмат, жакшы сөздөрүңүз үчүн. Бар болуңуз. Достор, бул жакта өзүңүздөр билгендей, сүмөлөктү тартып көрсөттүм эле. Эми сүмөлөктү сиздер менен кошо дагы бир оз тийебиз. Бул жакта Кыргызстандын баягы апамдын каттамасы дегендей сонун. Келиңиздер сиздер менен сүмөлөктү дагы оз тийели. Кана Бисмиллахиррахманиррахим. Сүмөлөк достор, Кыргызстандагыдай сүмөлөк Америкада. Барыңыздарга тамагыңыздар таттуу болсун. Сүмөлөктөй дайыма кыргыздын мүнөзүндөй жакшылык каалайбыз. Бар болуңуздар. Сүмөлөктү дамдайлы анда. Мындай сүмөлөктү мен жаш кезде ошол апамдар сүмөлөк кылчу эле. Ошол жаштыгымды эске салды го чиркен. Ошо туугандар. Айта кетчү нерсе достор, бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, өзүңүздөр сүйүп жеген пирожкилер, бул жерде ушундай болгон таттуулар, кыргыздын наны, самсасы бул жакта жигиттер. Карасаңыздар, тим эле көз жоосун алып,
аккуратно холодильниктин ичинде сонун болуп. Еще бул жакта достор айта кетчү нерсе сүмөлөк достор. Сүмөлөктү караңыздар. Билесиздер да сүмөлөктү Кыргызстанда бул сүмөлөк жөнүндө дагы бир өзүнчө история бар. Ал жөнүндө да кыска нуска айта кетсем, илгери бир энебиз балдарын ушундай бир ачкачылыкта балдарын курсагын тойгузаарын билбей түнү менен казанды айландырып кепкир менен айландырып олтурганда анан таңга маал эртең менен туруп эле карашса ошол сүмөлөк пайда болуп калып. Сүмөлөктүн историясы ошондон пайда болгон достор. Кыргыздын айраны, бул жакта өзүңүздөр билгендей Тан, Чалаптар Шоро компаниясынан ар кандай түрдөгү суусундуктар балдарга достор, бул жерде компот дагы бар экен. Караңыздар. Ушундай Ширин деген кафешка, ушундай бир сонун ичи таза, аккуратно карасаңыздар достор. Бул жагы дагы аккуратно бир таза ушундай бир кафешка экен. Достор, барыңыздарды күтөбүз. Урматтуу достор, 11 март күнү кечки саат 10:00 ушул Ширин кафесине келип бекер тамактардан даамсызып ооз ачып кетсеңиздер болот. Анткени ошол кафенин ачылышына ушундай сый тамак тартылууда. Барыңыздар чакырабыз 11 март кечки саат 7:00 ооз ачууга. Келиңиздер достор. Урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздарды күтөбүз. Ширин кафеси. Ассаламу алейкумдар. Кандайсыңар жигиттер? Тамактар кандай экен? Кандай болуптур? Жакшы, сонун болуптур. Абдан жакшы. Бары свежий, даамдуу, абдан сонун, Ооба, даамдуу, ысык, свежий. Рахмат. Рахмат чоң. Саламатсызбы? Бир-эки сөз айта кетеңиз. Тамактар кандай болуптур? Эми иштеп атабыз. Жакшы. Жакшы. Көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бар болуңуз. Тынч болуңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Келиңиздер. Ширин кафеси барыңыздарды күтөт. Ошондуктан барыңыздарды чакырабыз. Аэропорттун жаны Кимберланд деген улицада, Чикаго шаарында. Эртең мененки саат 10-дон кечки саат 10-га чейин жумуш